Мына ушундай кыскача жарнама, сонун чыгармадан соң биз эфир залга карайлайбыз. Таң эртеги көрүүчүлөрдүн баарын экранга жакыныраак чакыргым келип турат. Анткени чын айтсам бизде таң эрте бир сонун коногубуз, көптөн күткөн коногубуз, элдердин суранычы боюнча сиздерге чакырып бердик. Мына бүгүн куту студиябызга келдик десем жаңылышпайм. Бизде Кубик Калыков агабыз. Саламатсызбы ага? Кандай келип алдыңыз? Кудайга шүгүр. Аруу таңда амандаштырганыбызга кубанычтабыз. Келиңиз алгачы деп биздин кыргыз элибиз аябай суранган сизде, чын айтсам. Кыргыз элибиз менен амандашып алыңыз, андан соң эфир залга карайлайлы. Assalamu alaikum, урматтуу биздин телегөрүүчүлөр, мына 7 каналдын көрүүчүлөрү, сиздер менен мына эртең менен таң эрте дидар көрүшүп атканыма аябай кубанычтамын. Мындайча айтканда, аябай бактылуумун бүгүн. Себеби чакырган жерден калба дейт, чакырбаган жерге барба дейт. Эшикте жамгыр жаап атса дагы, башка болуп атса дагы, пробка болуп атса дагы мен эптеп жетип келдим. Даже эрте келдим сиз айткан убактан. Ушундай пунктуальный кишимин да. Саламатсыздарбы? Сонун маанайда баарыбызды сагындырып келип калдыңыз. Кандай келип алдыңыз? Анан кийин сизге алгач эле суроо узатайын. Эртең менен таң эрте тургандарды сүйүүчүлөрдүн катарына киресизби же таттуу уйкуда эс алып эле анан тургандарды жакшы көрөсүзбү? Мен ырым бар жанагы. Эрте туруп аракет кылсаң, ишиңе берекет болот дейт. Эстүү болсо эгер балдарың, эне аталар бактылуу болот. Жалкоолонуп жата бербестен жан болгон соң кыймылдаш керек. Мындайча айтканда, бул адамзат деген менин чарам. Эртең менен мен эрте турам, өзү дайым эрте турам. Себеби ушуга көнүп калгам. Эртең менен намазга турам. Ошол бойдон уктабайм, намаздан кийин жарым саат өзүмчө көнүгүү жасайм. Андан кийин уктабайм. Эшикке чыгам, башка кылам, сырттагы жумуштарды, тоокко жем бериш керек, оокат бериш керек. Анан неберелеримди садикке апарам, андан кийин мектепке апарам. Ушундай. Ошентип эле күнүңүз таң эрте башталат экен да. Ооба. Анан себеби эрте жатам. Адам баласынын мээси 11ден саат 2ге чейин уктайт экен да өзү. Ошон үчүн ошол нерсени мен регулярно кармайм. Эгер той топуру болуп эле барып кичине кыйналып калсам, тойдон деле эртерээк кайтышка аракет кылам. Тамада болгон үчүн тойдун аягына чейин иштеш керек болот. Ошол күнү эртерээк жатып, күндүзү уктап алам. Кечинде кыйналбайм. А так мен ушу 10дон кийин 10:30да жатып 11де укташка аракет кылам. Азыркы жаштарга өзгөчө жакшы кеңеш болду деп ойлойм. Жок, себеби бул уже доказанный нерсе. Мына адам баласынын мээси 11ден 2ге чейин уктайт экен да. 2де мээ ойгонот экен. Мээ бардык нерсени отключить этип койгон үчүн тулууш уктай берет да. Себеби өчүрүп койгон да. Качан адат болуп калган, эртең тургандан кыймылдай баштайт. Мээ иштеп 2ден баштап иштеген үчүн адам баласы түш көрөт экен. Түш ошо мээ иштейт дагы, сен уктап атасың да. Ошол түш көрөт экен. Кечеги ойлоп койгон нерселериң жанагы кассетаңды тескери айланып көрсөтөт. Демек 11де жатыш керек кечинде. Колдон келсе. Эрте жатсаң, эртең менен эрте турасың. Эрте турган адамга Кудай берет деп коет. Жалпы биздин көрүүчүлөрүбүзгө бир жакшы кеңеш болду. Колдон келсе. Анан негизи Кубик байке ушул Instagram баракчаңызга карап чынында таң калдым. 59га чыгыпсыз, бирок той алып барам, тамадалык боюнча кайрылып бериңиздер деп. Көп эле болобу тойго, тамадалык боюнча? Кудайга шүгүр, мен мындай айтканда грех жаловаться деп сен болуп турат, насибинче. Мен андай деле реклама кылбайм. Көңүл сүйгөндөр чакырат, барамын. Анан мен тойду өзүм каалагандай өткөрөм, өзүмдүн форматым менен, өзүмдүн импровизация менен дегендей. Ырдайм, анекдот айтам, башка кылам, 3 в 1 да. Ошон үчүн мен башка тойлордон догдой менин сценариym окшобойт. Мен юбилейди кылып алып барам, свадьбадай. Кыскасы, ар бир тойду өзүнүн сценарийи болот да, мындайча айтканда. Бири-бирине окшойт. Керки тамадалар мындай бардыгы эле тойду бирдей эле сценарийди алып бара берет го. Ошол туурасында сурайт дегеним да. Программа даярдалышат экенби, ошол программа менен алып бара беришет. Сууну сиңген жерге септейт. Ошон үчүн сөзсүз түрдө той бул импровизация менен болот. Тойду юбилейге, мисалы 60 жаштагылар, 70 жаштагылар башка публика келет. Алар башка маанайда келет. Сенин жанагы хихихахаң көргөн келбейт. Оюнуң деле кызык эмес. Ал кишилер
жаш өткөн кишилерге мындай айтып дей турган мүмкүнчүлүк бериш керек да ал кишилерге. Көбүрөөк сүйлөткөнү, бел ашып келгени бар. Ырдап коеюн деп келгени бар. Ушул демеге телеге тартылып эстеликке түшүп калайын деген эртең ким бар ким жок билбейт ошондой да. Ошондой үмүт менен келет тойго. Анан бир жолу мен тойдон Аксыга тойго жөнөп калдым такси менен. Ал жака самолет чыкпайт азыр. Ошко барып кайра келген алыс. Анан бир аксакал тойго келген экен. Анан мен алдыда отуруп кетип атат. Мени көрдү, анан наразы болуп атат да. Кечээ той мага жакпады. Бишкекте той начар болот экен дейт. Эмнеге болду сизге? Эмне жакпады? Шунча бары болуп мен бел ашып келсем, мага сөз тийбей калды. Сөз бербедим. Мен эмне тамак ичкене келип турмун, атайын Аксыдан бел ашып дейт да. Атайын тойго келгенден кийин сөз бериш керек эле. Мен ыр окуйун дедим эле. Ыр жазам дейт. Анын ырлары бар экен. Аябай сонун ырлар. Алты немеге жазып келген ырлар бар экен. Ушулар арманда кетип баратат да. Ошон үчүн баардык нерсени начальникага ошол тойдун агымына карап иш алып барыш керек да. Ошондой. Анан биринчи дагы бир нерсе то. Көбү той кылат дагы, анан ушу тамадага келгенде жана үйлөнүп аткан баласына же кызына ошого ушуларга жакса болду да деп тек коет да. Тапшырып коюшат. Алар бир тамада жаш баланы алат. Анан тойго ким келет? Тойго атасынын 100 тууганы келет, апасынын 100 тууганы келет, кудасы болуп келет. Алар возрасттагы кишилер. Жанагы тамаданын кылган кылыгы алып барган неме той. Ошол тиги 20-30 балага жагышы мүмкүн жана досторуна. Жаштарга. Калгандар түшүнбөйт. Жакпайт да. Айла жок отурат, сыртка чыгат, келет, тамагын жейт ушундай да. Мен байкадым да, себеби мен өзүм тойдо көп отурам да. Анан мен тойдо конок болуп отуруп калсам, ошол менин тааныштарым келип айтат да, сен өзүң дагы кичине тойду неме кылчу, болбойт дегендер мындай. болот да. Ошондой да, ошон үчүн бардыгын ойго алыш керек да, той кылгандан кийин. Демек, бул нерсе мен азыр сиздин сөзүңүздөн кийин туура кабыл алып калдым. Демек, мен 50ге чыкканда мен юбилей кылдым. Мен тамаданы менден улуу кишини тандадым. Же мени менен тең киши. Себеби 50ге чыкпаган адам, 60га чыкпаган адам, 60га чыгып аткан кишинин ошол аудиториясын кантип түшүнөт дейсиң? Вот ошол ошибка ошондо да. Ошон үчүн колдон келсе юбилей кылгандар өзүнүн жашындагы тамаданы же андан улуураак тамаданы таанаш керек. Ошол киши салмактуу кылып бардыгын себеби билет ал киши. билет дейт, а? Ошол юбилей болуп аткан кишинин өзүнүн ошол теңдүү кишилери келет. Юбилей. Анан биз сизди негизи чын айтсам Куйук аке кичинекейибизден көрүп чоңойдук, жана DVD, VCD деп коет эле, ошондой бир клибиңиз бар болчу. Ошону эле кайра көрө беребиз да, башка айла жок. Анан көрө берип туура баштайт элек ананчы, Асылтурда эле жеке менен чогурдаган ыргыз бар болчу. Чын айтсам кадимки сагынып калдык, чынында. Чогуу сиз менен чоңойдум. Менден мурдагы улуу байкелер агалардан да сурап калсам, алар да сиз менен чоңойгон. Жалпысынан сахнада жүргөнүңүзгө, чыгармачылыкта жүргөнүңүзгө канча жыл болду? Мындай жетине көп жыл болуп калды. Быйыл буюрса мен кийинки жылга 60 жылдык юбилей Элиске бир жакшы концерт даярдап тартуулайын деп турам. Өзүм дагы 60га толуп дегендей. Анан сахнада мен 35 жыл деп коеюн, 50ге чыкканда 25 жыл деп неме кылгам да, сахнада 25 жыл. 35-40 жыл деп койсо болот. Мен андан мурун деле сахнага чыккам, өз кичинекейимде эле. Анан адам мындай элге таанылып, чыгармачылыгын эл биле баштагандан кийинкисин эсептеш керек да. А так сахнага 3 жашынан 4 жашынан эле чыгат. Аны эсептебейсиз? Аны эсептеген болбойт. Ал чыгармачылык эмес да. Ал сен кароо конкурстарга катышып, мектептин ансамбли болсо, мисалы мен 5-класста 10 жашта болсом, 12 жашта болсом, биз кароо конкурстарга барганбыз. Биздин жаштаган деген ансамблибиз бар эле айылда. Айылдык маданият үйүндө уюштурулган. Ансырандай биз аябай мындай кичинекейибизден эле сахнадабыз да. Анан башка белгилей кетким келет, чын айтсам ошол сиздер биздин баягы маданиятты, азыркы ушул студияда отурганыбыз, маданиятыбыз өсүп өнгөнүнө салымыңыздар, эмгегиңиздер чоң деп билем да. Анткени сиздердин убагыңыздарда ушул баягы гастроль деген нерседе аябай бир кыйынчылыктар болгон, элдерди баягы концертке болгонсо да анчалык менен келгени менен ошол учурда баягы тыйын маселеси аябай бир кыйынчылыкка дуушар болгон, бир саманын берип кирүүчү дейт, анан бир
майын берип кирүүчүдөй ошол учурларды сиздер көрүп калдыңыздар да. Чынын айтайын, биз илгери элдин ошол пейили башка болчу мурдачы. Концертке жакшы келчү. Себеби мындай азыркыдай мүмкүнчүлүк жок эле да. Азыр мына телефондон деле, смартфондон көрүп калып атышат баардык нерсе. Мобильный нерсе чыгып кетти, тез тарап атат баардык нерсе. Интернет деген бар. Каалаганды коюп көрөт. А илгери сени өзүңдү живьем көргөн келишет эле. Карыс болобу, жаш болобу, клубда олтурган киши келчү да. Анан сенин талантыңды көрчү да. А сен анда-санда телевизордон чыксаң чыгасың. Чыкпасаң биздин Кыргызстандын каналына КТРга чыгыш өтө кыйын эле илгери. Биз ошол жерде эле сагалап жүргөнбүз, чыга албай. Сиздер да ошто болду да, чыга албай жүргөнсүз. Ойбу, КТРдан чыгыш деген биз үчүн анан КТРдан чыгып ырдап калган артистти элдер аябай баалачу эле да. Ошон үчүн КТРдин немеси өтө бийик болчу. Эфир. Анан ал жака чыгыштын немеси да кыйын болчу. Анча-мынча нерсени чыгара бербейт эле. Анан худсовет деген өтө күчтүү эле илгери. Баардык нерсени мындайча айтканда тщательно текшерип, биздин маданиятка, биздин немеге туура келеби, ошону байкап туруп анан чыгарышат. Бирок мага ошондой сезиле берет да, негизи ушул кыргыз телевидениясынын борончу байке сиздер келип мындай кураштыргандай элечи. Мындай программа кылайлы, мындай кылайлы кыргызчалап деп өзгөрткөнчү. Жок, ошол эми ошол эптеп борончо көз бир ак чүч деген программа даярдап кирип калганбыз да. Аны бизди Мыктыбек Арсланбек бизди эптеп бир өзүнүн рубрикасына бир 6 мүнөт неме кыла коюп, 600 секунд деп коет элек биз. Ошол 5 мүнөт, 8 мүнөт, 800 секунд, 8 мүнөттүк 12 мүнөт ушундай. Анан бизди кошуп коюп, ошондон биз элге таанылып калдык да. Ансыз мен илгери бир мыскыл тамашага чыгып катышып калып, мен болгону бир Тумак деген интермедиа ойноп аткарганбыз. Анан мен айылга барсам, ошол Кочкорсо жашачу. Аябай бир киши магазинде мени көрүп калып, мага майда чүйдө алып берип, өзүнүн атына мингизип алып, жетелеп элдерге айтып, бул кече телевизордон чыккан, силер тааныбай атасыңарбы деп, ушундай кабыл алчу эле да. Элдин фейлигинен болгон, а. Бирок ошол учур менен азыркы учурда кандай болуп жатат салыштырсаңыз, мисалы азыркы биздин телевидениябыздын жакшы жактары. Эми азыр, конечно, прогресс өстү, башка форматтар пайда болду. Бул мезгилдин талабы деп коет. Мен эч качан мындай мурда жакшы болчу, азыр жаман дебейм. Ар бир нерсенин өзүнүн убактына жараша болот. Мезгилдин талабына ылайык азыркы жаштар ылайык дегендей телеканалдар көбөйүп, канчалык көбөйгөн сайын ошону эл тараза, эл сынчы, эл тандайт. Эл ойлойт, эфирден беребиз эле. Жок, андай эмес. Элди бийик коюш керек. Илгери биз рок музыка ойноп алып эле айылда неме ошо райондук маршрут. Булар түшүнбөйт деп эле элдерди неме жаман көрө берчү элек да. Өзүбүз биз жаз рок музыка ойнойт элек, башка анан өзүбүз көрсө биз бир 20 жыл алдыга кетип калган экенбиз дагы. Элдер бир нерсени ойношоп түшүнбөйт дагы. Эскадронду да же Комарованы да койчу дейт да тойду. Алар бийлегиси келет да, сен жанагындай музыка изеп атканын иши жок. Ошон үчүн элдин табитине жараша суунун сиңген жерге септеп ошону айтып атпаймынбы? Ошон үчүн ошондой кайсыл жерде болбосун, кайсыл учурда болбосун ошол жерге өтө турган. Ошол элдин купулуна толо турган нерсени кылыш керек экен да. Биз концерт койгондо дагы концерттик программага сөзсүз орусча жаңы популярный болуп аткан, хит болуп аткан ырды кошуп коет элек программага. Өзбекчеден кошуп коет элек, Ялланын ансамблинин үч кудук тиги элдер сурандат эле ошону. Анан кийин өзүбүздүн программа. 3 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү өзүбүздүн программа, экинчи бөлүгү популярный хиттер, үчүнчү бөлүгү дагы башка нерсе. Элге жаккан нерсе. Негизи жана кудулдар, интермедиа. Сиздердин ошол жана айтып аткан интермедиаңыздарды 6 мүнөттүк 600 секунд дегенсиздер. Азыр тарыкчада калыптыр да YouTube'дан. Мен аябай сиздин ошолоруңуздарды чукулап көрүп чыгып, Мыктыбек Ак чүч деген. Ак чүч деген долбоорлор. Илгери биз ошондо биз нол азыркы кылып аткан Comedy Club тиги бу дегенди илгери эле жашаганбыз да. Негизи Ак чүчтүн концертин көрсөң, концертке биз сахнага, филармонияга ошол нерсе коюп, бар кылып, ошол жерден чыгып кирбей эле ошол жерде аткарып, ошол жерде окуяларды ойноп, ошол жерден туруп эле ырдап, ушундай дагы кылганбыз да бир учурлар. Анда да элдер түшүнбөй калган. Себеби концертте сөзсүз бирөө чыгып
азыр паланча түкүнчөнү аткарат деп күлүп кетет, анан ал чыгат. Андай эмес да, ал биз ошондой программа сен көрсөң интернетте бар болушу керек. Ошо көрдүк, Асыш программасы. аябай бир бай ошол учурда энергияңыздарга баа берип, биз азыр жаштар бир аз ошо мындай эме салыштырмалуу бир аз энергия азыраак экен. Тиги Западтан, Европадан, Россиядан артта калбайлы деп эле аракет кыла берсек да, ошого тартыш керек. Азыр деле ушундай кылыш керек. Эми алар хотя бы азыр деле телепроекттер деле алым жасалып атпайбы? Ооба. Хотя бы эгер өзүң эчиңсе ойлоп таба албасаң, ошону кылыш керек да. Жок. Илгери тамада деген 4-5 эле тамада бар эле тойдо. Билесиңби, ушул Бишкекте да мисалы. Дүйшөнбай Айдабеков раматылык той алып барсыздар. Эрмек Мойдонов агай алып барсыздар той. Темирлан агай алып барсыздар. Анан дагы бир ушундай эле болчу да. Кайсыл тойго барбаган. Мен тойго ырдаган барат элем. Анан бир күнү ушул тамада кечигип калып, анан кечигип деле кала берсилер. Келбей деле кое берсилер деген. Ачты кудулдар же немелер тамада болбойт эле. Андан мен айтып калдым, сен ырчысында сахна жүрөсүң, баштап алып барып жүрөсүң. Анан кийин тиги тамадасы келгичекти мен сүйлөп ырдап, анан той алып барып калдым да эмнеси. Кыскасы ошол алып барганым элдерге жагып, кийинкисинде мен тойго чыгып, ушинтип эле тамада болуп кеткем да. Мындайча айтканда, ошондо бир учурлар аябай мындай тамадалар аз эле, тойлор көбөйүп, тойхона деле Бишкекте 4 эле тойхона бар болчу. Золотой дракон деген бар эле, анан Ысык көл рестораны бар эле, ол неме ОДНКда жок болуп кетти го азыр. Анан бул жакта дагы бир Азия ордо, Гималайлар бар. Азияда тигилер булар жок болчу. Неме тетиги мол бурчтагы чоңурактарын айтып атам да, чоң тойхоналар, 4 тойхона бар эле, чоң. Мына Алматинка менен неменин кесешиндегичи. Ошол жерде Горький Алматинкада чоң, Дасмия. Дасмия ошондо бар беле? Ошондо кийин курулган да, мындай жаңы тойхоналар, чоңдор. А так кичинекей Вавилон, теги буларды алып тойлор болчу. Анан дагы бир суроом калды. Ошол суроону бере алайын, убакыт алып турбай. 2013-жылы сырттан окуу жайды бүтүрүпсүз. Интернет желесине карасам. Бул эми шартка жараша чынында. Мен Искусство институтуна биз техникум, маданият техникум аяктагандан кийин 4 келгенбиз. Анан 2 кыз өтүп, 2 баланы жыгылып калганбыз да. Биз өтмөкпүз, направление менен келгенбиз, сателлитчен бүтүп. Анан бизди негедир армияга бар элек деп эле жыгытып койду да. Мен 7-чи экзаменен историядан жыгыткам, мен 7 экзамен тапшырдым. Анан армияга бар элек, бул баары окууга өткөндөн кийин деле армияга алып кетип калат деген ойдо кылышканбыз, биз жыгылып калганбыз да. Анан андан кийин биз экөөбүз, Исмайыл деген досум экөөбүз бир айылдан болобуз, бир жерлик болобуз. Кайра кеттик дагы, анан барып ансамбль түздүк. Биз маданият үйүндө директор Кудуруп болуп экөөбүз иштеп. Анан Ала тоо деген ансамбль түзүп, андан райондук ансамбль, андан кийин Исмайыл армияга кетти, андан кийин мен кеттим, ушундай да. Ошон үчүн андан келгенден кийин 90-жылдар болуп калды. Мен ансамбль түзүп, эпос болуп не иштеп атканда тополоң болуп калды. Жана өзбек, кыргыз деген бир тополоң болуп неме болуп кетпеди? 90-жыл. Анан атам раматылык, сен да үйлөн балам, бир чарым жаша өтүп коюшту. Анан ошол 90-жылы үйлөнгөм да. Анандай ошол үйлөнгөндөн кийин шарт албул болуп, окуганы мүмкүнчүлүк болбоду да, тапшырган. Иштеп калдым. Иштеш керек эле, үй бүлө куруш керек, тигинде мындай, уже балалуу болгондон кийин мындай уже башка немеге чыгып каласың да. Анан мен сырттан окуп коем деп, кийин качан мүмкүнчүлүгүм болуп Бишкекке келип, кичине ашынып ташынып калгандан кийин, үй жайлуу болгондон кийин, андан мен окууга тапшырдым. Анан негизи ушул азыр деле окуйм мен, мындайча аспирантура. Эми окуш эч качан кечмеш да. Кайсыл учурда окуп койсо болот. Сонун кеңештер болду, сонун айтылган сөздөр болду. Анан артыңызда турган, ошону мен да айтайын деп атканда, артыңызда турган сонун аспапты көрүп, ушу сизден эл да сагынып калыптыр. Анан бир чыгарма элге, бизге тартуулап койсоңуздар сонун болот эле. Бул гитара жанагы мурунча көз
ырдап чыккандагы ошо жана YouTube телесинде кичинекей көбүнчө гитара, алтымыш жаштар. бул кантип эле гитара дешет, бирок чындап эле гитара. Себеби бул гитараны мага айпери кызым Германиядан алып келген. Небереме де алып келген экен, мен айттым, неберең буну талкалап жок кылат. Кой кызым, неберең чоңойгондо беремин. Мен сактап ойноп турайын деп. Бул комуска да окшош да, удобно. Бет гитара чоң, чехолунан алып, оңдуп, ойлоп, насыл. А бул любой время ала калып эле комуска ойноп кайра окуп коесуң. Ушул гитара менен эле чыгардым мен ушуларды. Бул кадим гитарадай эле чыгат Дегендер бар го. Буюрса эми жыл 60-ка толот экенсиз. 60 жыл деген чыгармаңыз аябай хит болуп атат. Быйыл биз да тамадалык кылабыз да ошо. 60 жашты баары суранышып. Көптөн бери ойногонго. Мейли. Кудай жаш бере берсин. Азыр убакыт өзүнүкүн алат экен да. Өмүр өтөт экен. Бирок колдон келишинче жашты эсептөбөй эле адам баласы туулган күнү өткөрүп, мынчага чыгып калдым, эртең өлөт экен дебес керек да. Кудай канча өмүр берсе, ошол өмүрдү жашайбыз. Кудайга шүгүр, эртең менен турдуңбу, бүгүн кандай жакшы таң атыптыр, кандай сонун күн чыкты деп эле ооруган жерин издебей дегендей. Колдон келсе, жашты эсептөбөй жашаганга аракет кылууга. Азыр жер шарын байкатасың, интернеттен ар нерсе ушактарда айтат. Жер батыраак айланып атат дейт. Мурда 24 саат, азыр 18 саатта айланып атат дейт. Ошон үчүн балким ушундай болушу да мүмкүн. Негедир таң турсаң эле саат 11 болуп калат дегенде, обед кылайын десең кечкирип калат. Убакыт тез өтөт да. Биз үчүн, силер үчүн билбейм. Или жаш өткөн сайын ушундай сезилеби? Негизде убакыт бат эле күз келип калып атат, бат эле жаз болуп калып атат дегенде эч нерсеге жетишпей эле. Бирок Кудайга шүгүр, ушул күндөрдү жеткиргенде да Кудай кут кылсын. Эң керектүүсү эч качан адам баласы бар жокко чөкпөй, бар болсо бардай болуп, жок болсо жоктой болуп, Кудайга шүгүр деш керек да, амандыгыбызга. Анда эмесе 60 жашка чыккан ушул мени көрүп отурган, бизди көрүп отурган жалпы замандаштар үчүн, классташтар үчүн, туулган күнү боло турган достор үчүн ушуларды эртең менен биз силерге ыр беле кылып тартуулап коелу. Кечеги жигит кыздар агарып чачыбыз, көз ачып жумганча эле келдиби 60, өмүрүң өтөт тура убакыт зымырап, аттин кылбай жүрөлүчү шуга да шүгүр деп. Өмүрүң өтөт тура убакыт зымырап, аттин кылбай жүрөлүчү шуга да шүгүр деп. 60 анча неге шаштыңыз, кечеги 50 жашым каяка качтыңыз. 60ка толдуңуз, ак өргөңө кут болсун, алтын башың аман жүрүп, 60 жаш кут болсун. La 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 la. 60ка толдуң досум, ак өргөңө кут болсун, алтын башың аман жүрүп, 60 жаш кут болсун. Мезгилдер суудай агып, 40 жашың кырашып, 50ден ассаң эле ак сакал деп сыйлашып, өмүрүң бир өмүр, өмүрдө сүр өмүр, кадырлашып өтөлүчү кайра келбейт күл өмүр. Өмүрүң бир өмүр, өмүрдө сүр өмүр, кадырлашып өтөлүчү кайра келбейт күл өмүр. 60 анча неге шаштыңыз, кечеги 50 жашым каяка качтыңыз. 60ка толдуң досум, ак өргөңө кут болсун, алтын башың аман жүрүп, 60 жаш кут болсун. La 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 la. 60ка толдуң досум, ак өргөңө кут болсун, алтын башың аман жүрүп, 60 жаш кут болсун, алтын башың аман жүрүп, 60 жаш кут болсун. La 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 la. 60ка толдуң досум, ак өргөңө кут болсун, алтын
жашы кут болсун. Сонун чыгарма болду, өнүңүзгө береке. Албетте, жалпы биздин көрүүчүлөрүбүздүн суранычын четке какпай биз ар бир суранычыңыздарды так аткарып бердик деген ишеничтебиз. Анткени көптөн бери суранып жаткансыздар, мына күйгө калабыз. Бүгүн убакыт бөлүп сиздерге бир жарым саат жакшы маектешип, жакшы чыгармаларын аткарып бердик. Жана ошондой эле сатира суранган болчу, тилекке каршыга жетишпей калдык. Кудай буюрса, дагы да болсо сизди чакырабыз. Сөзсүз түрдө кийинкисинде сатираларыңызды айтып бербесеңиз болбойт. Сөздөрдө. Бүгүн атайын убакыт бөлүп, күн сугуна карабай, таң эрте туруп биздин куттуу студияга келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, ден соолугуңуз чың болсун. Сизден дагы чыгармачылык, дагы бир жакшы жаңылыктарды күтөбүз. Чоң рахмат. Элибиз тынч болсун. Эң адамдарга Алла Таала мансап берсин. Мамлекетибизге бакубат жашоо болсун. Жерибиз титиребесин, элибиз битиребесин. Дайыма жакшылыкта жүрө берели. Оруңуз сыкканыңызга дайыма ушундай чыгармачылыкта бир жакшы жаңылыктарыңыз менен биз менен бөлүшүп жүрө бериңиз. Ал эми биз болсо эфирибизди алга карайлайбыз. Кыскача жарнама, жарнамадан соң биз кайра сиздер менен бирге болобуз.